Жолдошу Максат мырза экөө Айша аттуу таттуу кызду болушкан. Өзүм мындай болсом, өзүң кимдей болсо, кичине акылды иштетиш керек деген маанидечи. Сезген жокмун да ичимде болду. Анан жанагындай токсикоз андай иштеген болот. Мен өзүм юридика жагына кызыгам. Ошончо акчаны жоготушка биз физически, мисалы, күнү түнү иштеген жактан эле бул ден соолугу анчалык үйгө жете тургандай акчаны иштетип чыгара албайт да. Гүлмайрам айым тубаса айнек сөөк оорусу менен жабыркап келет. Жалпысынан 20га жакын операцияны башынан өткөргөн. Бул сейрек кездешүүчү дарт менен турмушка чыгып, жолдошу Максат мырза экөө Айша аттуу таттуу кызду болушкан. Жолдошу Максат мырза дагы экинчи топтогу майып. Гүлмайрам айым төрөгөндөн кийинки сезимдери өзгөргөнүн айтты. Кыз төрөлгөндөн кийин бир тооло өзгөрүүлөр болду да, жеке өзүмдөн алсамчы, как эне болгондон кийин жашоого болгон көз карашың, сезимдериң ошондой өзгөрүүлөр болду да. Кыргыз элинин ушунчалык кайрымдуулугу бизге Кудай Таалам жаадырды да, кайрымдуулугунчу. Вот ошол убакыттан бери 2 жыл, 2,5 жылдан бери ушул кайрымдуулук элдин жардамы менен көбүнчө маселелерибизди чечип жашап келатабыз. Анан түгөйлөр келишет, балалуу боло элек түгөйлөр келишет, анан бизге дуа кылып коюңузчу деп. Ошо эмнеге айтып аткандын себеби, ошол жылдан бери биздин жеке өзүмө кайрылып эметкен 2 түгөй болуп, ошо 2 түгөйдүн балалуу болушту да. Ошо продукт алып келишип бизге дуа кылып коюңуздарчы деп айтат. Анан сөзсүз ошол келгенден кийин биз дуа кылып суранабыз Кудайдан. Ошентип балалуу болушту. Мен өзүм да негизи кайра эле балалуу болгондой, алардын кийин жазышат же ушундай деген нерсе Сыйынып каласыз? Сыйынып калам, аябай. Өзгөрүүлөрдөн ошол. Алгач Гүлмайрам айымга врачтар төрөгөнгө болбойт дешкен. Бирок күтүлбөгөн жерден кош бойлуу экенин билген. Врачтар ошонун үчүн да азыр чогуу атышты да, сен эми араң эле эми 9 ай операцияга. Да, каяка төрөм болду. Организм слабый. Ошого да аябай каршы чыгып атышты да. Тумаган жоксузбу? Негизи боюмда болгон болду, мен болгонун билген деле жокмун да. 1,5 ай, 1 айдан кийин эле ошо. Сезген жокмун да ичимде болду. Анан жанагындай токсикоз андай иштеген болот. Беременность тоже мындай кынчык. Эми белим ооруп, буттарым ооруп, анан акыркы айларымда шишип, ушундай болуп атты. Бирок врачым жакшы болду да, ошо менен ошо жоколатчы тааныштарым, профессор Арсен Аскеров деген профессор киши. Ошо 1 айга токтоп, ошол өзү алды да, алып өзү карап, убагында анализдерден өтөт. Анан убагында дарыларды жабан, кальций, канды көтөргөн, ошо дарылар менен болуп жакшы эле болду. Эми өзүм кыйын бир эме сезген жокмун. Анан 3 ай болду, 3 айга чейин слабый болсо түшүп калат өзү деп ошентип айтып да. 3 ай болду, андан кийин 4 ай болду, анан 5 ай, 6 ай болду, анан 7 ай болгондон кийин уже өзү деле жүрө берет. Жакшы эле. Эч жериң оорубайт. Уктап атасың, тамак ичип. Баары жакшыбы, мындай жакшы. Ачамчы там женский жагынан тишим ооруган жокпу, ушундай болуп атты. Ушундай өзгөчө кыйынчылык деле болгон жок да. Ошентип кийин 9 ай болгондон кийин өзү эле алып берди операцияга. Корккондору да, врачтардын айткандары да ошол болуп атат да. Ошо орукча болуп калсын, өзүм мындай болсом, өзүң кимдей болсо, кичине акылды иштетиш керек деген маанидечи. Төрөлгөндө эле урсагымдан алганда эле врачтарды чуркап барышып, коркуп карашып. Жакшы эле, анан ой жакшы эле экен, баары жакшы экен деп айтышпа. Бүгүн жигитте жакшы болуп калды, кышты анан үйгө батпайбыз. Эшикке чыгам дейт, кар, иш, суук, анан бүгүн кыш. Жайда эшикти ачып коем, эшикке кийин кирип чыгып ойнойт. Анан болбосо мен эле эзип мага жабышып, сүттөн чыгаргандан кийин анан мисиңип атпайбы. Бирчеке ошондой айтат, мындай эметип койду депчи. Кыз алып койду деп. Анан бирок өзүм мындай арттаган жокмун, семирип кеттим кайра. Өзүмдү да жакшы сезип калдым да болчу. Кыз төрөлгөндөн кийин
себеби тамакты аябай жакшы жеп койдум да. Жаш жубайлар Айшаны жалгызсыратпай бир туугандуу кылсак деп тилешет. Бирок шарты жок үйдө жашагандары ойлондурат. Анан эми күн өткөн сайын чоңуп кетет да. Жанымда бирөө болсо деп ушул ойлорду көп ойлойм да. Анан моундай шарт болгондо тура эмес деп ойлойм. Үй болсо шарты менен туалет суусу менен болсо менимче экинчисин деле пландаганга мен өзүм мындай морально даярмын да. Себеби кыз өзү жалгыз токтоган болуш керек. Кыз болобу, бала болобу жанында ким болсо дагы токтоган болуш керек да. Эми өзүмдүн башымдан өткөн опытымдан жакшы эле көтөрүп, үйүбүз жакшы эле болот деген үмүттөмүн. Анан ден соолугу кандай болуп чоңоет, Кудайдын буйругу болот да. Мисалы билбейбиз да биз, сиздер билбейсиз, мен деле билбейм. Оокчан бала төрөлөбү же жакшы ден соолугу жакшы бала төрөлөбү, аны бир Кудай таалам билет да. Бул жакта ижара кыласыздар э? Бул жак менин туугандарыма тиешелүү үй болуп турат. Өзүңүздөр көргөндөй бул Батирге берилген үй да. Ал жакта Батир берилет. Батирдин өзүнүн чыгымдары бар, алар эметишет. Анан бизге убактылуу эми өзүбүздүн үйүбүз, жайыбыз болгончо ушинтип мүмкүнчүлүккө жараша шарт түзүп берип, бизге жардам берип, эми туугандарымдын ошонусу. Анан дагы бир эң жакшы бул жаңылыгыбыз, бир Роза деген эже бизге байланышка чыгып, кичине акчалай алып берди. Ошол эже андан калгандарын мен туугандарым кошуп ошо машина алдык. Жолдошуңуз эле да? Жолдошум Матис алдык. Өзүбүзгө чакан туура келген алдык. Эми жолдошум аны үйрөнүп азыр айдап атат. Аябай жашоом жеңилдей түштү ошондончу. Айрыкча кыз чоңойду да, чоңойгон сайын аны көтөрүш керек, ар жак бер жака чыгарып. Мен негизи ойлогом төрөгөндөн кийин болду эч жака чыкпай калам депчи. Анан жок, баары бир чыкпайын десең деле тияка алып барыш керек, тияка поликлиникага. Ошо поликлиника болуп машинебиз жок кезде поликлиникаларыбыз башталганда бул жакта дагы бир Турсунай деген апа бар. Ошол апа да бизди ютубтан көрүп, ошол апа аябай көп жардам берет. Жеткирчү жериме жеткирет. Анан баса айта кетчү нерсе ушу акыркы азыр кызым 2,5 жаштан өттү да, анан садикке кириш керек болуп, анан ошол эже сунуштап бул жерде ошо частный садик, ошого жазып көрбөйсүңбү, барып көрбөйлүбү деп ошо эженин инициативасы менен анан эже менен бардык да, ошо Турсунай апа менен бардык. Ал эже өзү жогорку билимдүү эже да. Анан менин азыркы абалымды, үй бүлөмдүн абалын ушундай бир мындай грамотно, кыргызчасы кандай болуп таба албай атам, ошентип жеткирди да жанагы эмелердин жетекчилеринечи. Анан алар биз деген мамлекеттен эч кандай жардам албагандыктан мындай бекер ала албайбыз деп жөө келтирди. Анан карап көрөлү деп кагаздарымды бүт майыптык документтеримди алып, кызымдын документтерин алып калышып, анан эле эми күчү майытабыз деди, 2 сааттан кийин эле чалып калышты, сүйүндүрүшүп, ошо алды кызыңызды болгону, тамагына акчасын төлөгүлө, там эже охранасы бар, биздин эсептен болот деп сүйүнгөнүмдү айтпаңыз, ыйлап ошол жерден эле Турсунай апага чалып. Гүлмайра айым 9-классты бүткөндөн кийин окубай калган. Кызыма үлгү болуш үчүн окуп бир кесипке ээ болсом деген тилеги бар. Анан акыркы күндөрү кызым төрөлгөндөн кийин азыр 2 жыл өтүп, эми чөйрөгө аралашып чыгып калдым да, чыгып анан эми билим алыш керек деген ой келип атат да. Себеби мен дайыма эле ушинтип жүргөнүм да болду. Кыз мени көрүп, атасын көрүп чоңоюп атат. Ал үлгү алыш керек да, кимден үлгү алат? Анча бир кесиптин ээси болуп, бир жерде иштеп, ушундай ойлорум бар. Ошон үчүн окуйм деп ойлодум. Мен өзүм юридика жагына кызгам. Анан буга чейин деле ошол коомдук организациялар аркылуу ошо борбордук шайлоо комиссияда шайлоо болгон сайын иштеп келем да. Консультация берип чыгаргандарга ушул жагына кызгам. Анан юридика жагын кочурсам дейм. Мен 9-дан токтоп калгам да образование. 9-ду деле толук окуган жокмун, себеби мектепте шарт жок. Азыр биздин жашообузда көбүнчө биздин майыптыгыбыз эмес, ушу жүйөнүн шартын жоктугунан ушуну келип калып атабыз да биз. Мектепке барсаң тааныштар жок, 3-чү этаж, 4-чү этажга чыгып окуш керек, аяка чыга албайсың. Анан ала үйдө отурат, анан чоңоет, чоңойгондо кесиби жок, билими жок, кесиби жок. А кесиби жок болгондон кийин жумуш жок, анан акча жок. Өзүнчө мындай круг да, замкнутыйчы. Акча жок болгондон кийин анан башкаларга көз каранды болосуң. Башкаларга көз каранды болгондо башкалардын да өзүнүн жумушу бар да, мүнөзү бар. Дайыма эле ушундай болуп да.
кесип алыш керек болгондо ушундай болот. Кесип болгондо окуганда азыр мисалы 9-тан бүткөндөн соң мен азыр колледжге тапшырышым керек болуп атат. А колледжде контракт. Юридический отдел 27 миллион дейт. Мен бул тааныштарына бүттүм. Анан өзүнө юридический курске бара элекмин. Барып келем. Анан 27 миллион контракт дейт. Еще колледждин өзүнүн немеси 3-этажда дейт. Анан элестетиңиз, мен анын үчүн күндүгү алып барып 3-этажга чыгарып, анан кайра түшүрүп кеткенде ушундай бирөөнүн колун кармашым керек болот да. Мындай айтканда жеке жардамчы жеп коет, ошондойго муктажмын. Жеке жардамчы алып бекештим. А күйөөм да кармаганда күйөөм иштеш керек бизди багыш үчүн. Ушундай круговорот болуп калып атат да. Анан үйдө отуруп жүргөндө дагы болду. Бул жаш жубайлардын машинасынын чыккан жылы эски болгондуктан такси фирмалары албай жатканын айтышты. Жаңысын алмаштырууга муктаж болуп турушат. Эл берген нанды эле карап отурбай, ошол нанды өзүбүз таап жесек деген тилектери бар. Сен мына негизи дайым айтып турасың үйдө үй маселеси көп маселе чечилген жок. Үй болгондо шарты менен ошо кенчилим ал кыймылдаганына кийинирээк колун иш аракет кылган кезде өзү да оор чоң жумушка жарабайбыз, чоң кызматка. Жоон жакта буруу дегендей үмүтүбүз бар. Үй дегенибиздин себеби биз эгер өзүбүз аракет кылган чакта деле ага мындай болуп өткөндө бизге физически просто биз чыдабайбыз да, үйгө акча иштешпейт. Анча дегенде бар. Ошончо акча жоголтушка биз физически мисалы күнү түнү иштеген чакта деле бул ден соолугу анчалык үйгө жете тургандай акчаны иштетип чыгара албайт да. Алып турган да менчим эле. Ошо менен ана сырткары ушул бизге акча каражат жагында. Анын жолдошум азыр таксилерде кылып, анын ошол машинасы эски болгондуктан мындай жакшы туруктуу жумуш боло турган такси жүре албай атат да. Заказ менен иштеп, ошондо жүре албай атат. Мүмкүн болсо машина жагынан жардам берүүчүлөр болсо кайрылып келем да. Ошо үстүнө акча кошуп болсо да ошо машина машина жаңыраак алып жакшыраак иштеп, анан эгер жолдошум жакшы иштеп эле акчасы айлап туруктуу болсо, биздин дагы көп маселелер чечебиз. Үй ичиндеги продукты, кийим кечек, ар жак бир жакка дарыга ушундай маселелер чечилет эле да. Биз деле мисалы баарынан мисалы бирөөнүн акча сурап, нан сурап эмес да, ошол нанды таап жештин жолун издеп атабыз да. Анан ошого бизге жардам керек да, ошондой иштетип кетиш үчүнчү продукту албетте жашоо өтө жемиш-жемиш бар деген барбы ошондо табыш үчүн акча керек. Акча жагынан ким кандай өзүнүн колунда бар болсо, кийим кече деле алып мындай келген адамдардан алып берем да, бергендер болсо, кимде ашык болсо, кийгизем. Ашып калса же чоң болуп кичине болуп калса, бизден да кыйын муктаж адамдар бар да, ошолорго берем. Ошондой баарын эле мага дегенден да, өзүңдөн ашып атса көзсүз бериш керек. Мисалы ошондой болуп кээде бир учурда эки баштык продукты келип калат да, анан мен бирөөсүн сразу муктаждарга бергенге аракет кылам да, турганда көзүп калат. Берсем айрылып жашалам дагы берет да. Ушундай өзгөчөлүгү бар да бергендинчи. Ошондон башкаларга дагы жарандарга дагы ошондой колумда бар арча. Фирмаларга, частный секторго, көбүрөөк берсе, аларга Кудай таалам дагы экиси кылып берет. Себеби тил баардык жараткандан болот, буйруктан болот. Эгер буйрбаган болсо, бүгүн эртең элек болуп калышы мүмкүн. Анан көбүнчө ушу бар нерсе бүгүнкү жашоо мындай. Ошондой жашоого көз каранды турганда, эртеңди элестетип дегендейчи, мисалы, мындай келечекти пландайбыз, мындай болсо деп. А негизги бүгүнкү жашоону бүгүнкүдөй жашап өткөнгө аракет кылыш керек. Бул үй бүлө Бишкек шаарында турат. Алган колдон берген кол жакшы дегендей, жардам бергиңиздер келсе, экрандагы номерлерге байланышыңыздар.